Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Elhamdülillahi ve kafa ve salatu ve selamu ala nebiyyil Mustafa ve ala alihi ve sahbihi ve men iktefa. Amma ba'du. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve barakatuh. Bugünkü Cuma hutbasının teması namazdan, orozodan, kayırımdуулuktan da soğuğu büyük durgan bir amal var. Tаңғалышыңыз мүмкін. Мен оқып атқан намаздан да соғыпты амал бар бы дешіңіз мүмкін. Азыр күмөн кетті сізге ошентип. Бирок сіз оқып жүрген нафил намаздың соғыбынан мықты ибадат бар. Азыркы фарз жумадан, bir күндөгү 5 вакыт фарз намаздың соғыбынан өйдө ибадат жок азырынча. Бирок сунна нафил намаздың соғыбынан да өйдө турган bir жакшы ибадат бар. Iyik Ramazan ayda 30 gün, bir ay tutulgan orozonun soğubundan büyük emes. Bu düşönbü, beşenbü günü tutula turgan nafil orozolor, jana başka nafil orozolordun soğubundan büyük turgan bir ibadat var. Temamız namazdan, orozodan, kayırımdуулuktan da soğup tuğrak bir ibadat. Bu ne? Bu İslahu zâtil beyni. Eki uruşkan adamın ortasını jaraştırıp koyu. Eki tarnışkan, eki üybülönün ortaсын, eki ayıldın ortaсын, eki dostun ortaсын, er ayaldın ortaсын, ağa ininin ortaсын, ece singdinin ortaсын. Uruşup ketти, tarnışıp жүрүшөт да. Emdigi çekti, misal aradan 10 yıl ötüp ketти, 20 yıl ötüp ketти, toylarına da katış elek, ölümdörüne de katış elek, ушинтип араздашып жүрүшөт. Ушулардын ортосун элдештирип, катташтырып, жараштырып коюунун сообу нафил намаз окугандын сообунан жогору турат. Аллах өз аятында Estağfurullah billah. İnnemel mu'minune ihve. Feaslihu beyne ahavaykum vettequllaha leallekum turhamun. Sadakallahul azim. Müminler birbirine bir tuğan. Müminler birbirine bir tuğan. Misal uşul yerdegilerden, uşul meçitin içindegiler. Menin sabahımda görüp oturgan. Menden kiçineler, menin apam töröbey koygan inilerim dep bilem. Menden çoңdoru, menin apam töröbey koygan ağalarım dep bilem. Bir tuğandarım. Uşintip elestetseniz anda alarda uruşa albaysız. Anda alarda jamanday albaysız. Bul oştuk bul. Dediniz, şeytan ulam tilinizden aslında kıtıktay beret. Bul göldük, talastık bul. Deşiniz menen, boldu. Tildin aslında kıtıktay beret şeytan. Göldük al menin apam türöbey koygon inilerim. Talastık menden çoğundur. Alar menin apam türöbey koygon ağalarım. Tengderi alar menin egizlerim, kurdaşlarım, kurbularım. Dей турган болсок, эч качан эч кимди жамандай албайбыз. Бүгүн азыр мына тизе бүгүп, чөк түшүп отурабыз. Азыр бир аздан кийин Аллах насип этсе, жума намазын окуйбуз. Бирок кимдир бирөө мечиттен астанасын аттабай туруп, кабыл болгон жума намазын бирөөгө өткөрүп берип анан кетет. Бирөө үйүнө жетип жетпей, кабыл болгон жума намазын бирөөгө белекке берип коюп, үйүнө куп-курук кирет. Кыяматта Аллах Таалага: "Я Раб, men jumam gana." Allah aytadi, senin juman ketken, tigiге ketken. Ötkörüp berdin. Sen ötkörüp berdin. Kantip? Jamandadın ana. Ошон үчүн meni jamandagandardı, meni uşaktagandardı, üstümden jala japkandардын бүт баарына аларга айтам. Өтө чоң сыйлыкка ээ болдуңар, бирок мен силерге сыйлык бере албайм. Колумдан силерге медал тагуу келбейт. Эмнеге силерди сыйлайм? Кабыл болгон орозоңорду, намазыңарды, хажыңарды, умураңарды мага өткөрүп бергендиңер үчүн ушунчалык силерди сыйлайм. Бирок мен аларга силерге медал тагып бере албайм. Бул ушунуңар үчүн сыйлайм. Ошон үчүн иннемел муъминуна ихва. Муъминдер бири-бирине бир туган. Фааслиху бейне ахавайкум. Андыктан ага иниңердин ортосун оңдогула да жараштыргыла деп атат Аллах Таала. Фааслиху бейне ахавайкум. Ал түштүктөгү bir musulman, түндүктөгү bir musulmanды жамандап койду. Окуй, андай эмес ey.
Жөндөн эле бирөөнүн эле сөзүнө кулак салып жамандай бересиңби? Койго окуганда болбойт. Окуган намазыңдын бүт бар, ошон үчүн кетип бартат. Деп ортосун жараштырып койгула. Эки абысын урушуп, эже-сиңди, бажалар, ага-инилер, кошуналар, куда сөөктөр эмди-кичекти араздашып жүрүшөт. Болгону бир материалдын чүпүрөктүн айынан, же бир устукандын жиликтин деп коебуз, бир устукандын айынан. Тигиге менден бир аз чоң кетип калдык, дагы көрү, ошого бергиче мага бербей белең деп атып, эми устукан жегенде таң деп неден бир мүз чыкса экен. Устуканды чоң алгандарга, уча алгандарга, жамбаш алгандарга самолет түндүк түштүккө бекер деп койсо, мен учаны эч кимге бермек эмесмин. Анткени эки жака мен көп учам. Уча аласыңбы, албайсыңбы, самолетка бирдей эле баа менен билет алып атабыз го. Барып туруп, кассага келип туруп, 3 жолу уча алгам. Үлгөтө барып мага дейсиңби? Жакшы экен, анда уча алсаңыз көбүрөөк төлө дейт кайра. Көп жеген экенсиң дейт. Жиликтин, төрдүн, чүпүрөктүн айынан эмди-кичекти араздашып, урушуп, жарашпай жүргөндөр бар. Шулардын ортосун жараштырайлы бүгүн жумадан чыгып. Ваттакуллах, Аллах Тааладан корккула. Лааллакум турхамун, эми карап туруң. Бир тугансыңар деди. Аллахтын мээримине ошондо гана чөмүлөсүңөр. Качан кайсыл ишти аткарсаңар, такыбачылык кылып, араздашкандардын ортосун жараштырсаңар, ошондо гана Аллахтын мээримине чөмүлөсүңөр дейт. Субханаллах. Мына бул нафил орозонун, нафил намаздын, нафил кайрымдуулуктун, нафил зияраттын соопторунан сообу артыгыраак турат. Мыкты ибадат. Бүгүн бир мыкты ибадат угалы дагы. Эсиңизде бар да, сиздин кудаңыз араздашып жүрөт кимдир бирөө менен. Досторуңуз, эже карындашыңыз, эже-сиңдилер, ага-инилер, шуларды жараштырганга аракет кылалы. Эбу Дарда пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдан риваят кылып атат. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллам мындай деди: "Ала ухбирукум би афдала мин даражати сиям ва салах ва садака." Пайгамбар айтты сахабаларга: "Силерге сообу орозонун, намаздын, садаканын да сообунан сооптуураак болгон бир ибадатты, бир ишти, бир амалды айтайынбы" деди. Силер жүрөсүңөр да намаздан сооптуу эч нерсе жок деп. Нафил намаздарды айтып атам, фарз намаз айткан жокмун. Калу бала я Расулаллах. Сахабалар ызычуу болуп кетти, чурулдап. Айтыңчы я Расул, айта салыңчы. Ошол кайсы ибадат? Аны сөздөр аткарабыз да. Пайгамбар айтты: "Ислаху затил байни." Ислаху затил байни. Урушкан эки инсандын, эки топтун, эки жамааттын, эки айылдын, эки куданын, эки кудагыйдын ортосун жараштырып коюу бул нафил намаз, нафил ороза, нафил садакадан да сооптуураак деди. Бул дегени эки урушкан адамды жараштырам деп жүрүп, ишрак, шашка, духа намазын окуй албай калдыңыз. Урушкан эки адамды жараштырам деп жүрүп, тахажжудка тура албай калдыңыз да. Аллах Таала тахажжудтун да, ишрактын да сообунан сооптуураак кылып, ошол ибадатыңызды кабыл кылат дегени түшүнүк. Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллам Абу Айюбка мындай деди: "Я Аба Айюб, ала адуллука аля амалин ярдаху Аллаху ва расулу." Абу Айюб, сага Аллах ыраазы боло турган, анын элчиси мен деп атат пайгамбарыбыз. Анын элчиси да ыраазы боло турган жакшы бир амал бар. Ошону айта салайынбы сага деди. Аллах разы болса, субханаллах. Аллах разы болса, башка иштин кереги жок. Башка иштин кереги жок. Аллах разы болса болду. Акыр аягыбыз бейиш. Аллах разы болса, амал таразасында титиреп калтырап отурбайбыз тергем алынып. Аллах разы болса, кыл көпүрөдү кылтыңдабайбыз, чагылган жарк эткенде өтүп кетебиз. Аллах разы болса, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын колунан Кавсар суусундугун ичебиз. Аллах разы болса, пайгамбарга Фирдавста кошуна болобуз. Ошон үчүн пайгамбар айтты: "Аллах жана анын элчиси ыраазы боло турган бир амал бар эгер жасай турган болсоң." Бала я Расулаллах. Албетте да. Кантип уккум келбейт? Айтың я Расулаллах. Пайгамбар айтты: "Туслих байнан нас иза тафасаду ва туқарриб байнахум иза табааду."
Эки бир туугандын ортосу бузула баштаса, оңдойсуң. Эки бир туугандын ортосу алыстай баштаса, жакындатасың. Мына бул ушул ишиңе Аллах да мен да ыраазымын деди. Аллаху акбар. Кандай сонун амал. Ушул ишти жасап жүрүп, сүннөт амалды аткара албай калдыңыз. Нафил намаз окуй албай калдыңыз. Нафил ороза тута албай калдыңыз. Аттың мен нафил ороза тута албай калдым. Бүгүн дүйшөмбү күн ороза тутушум керек эле деп кыжалат болбоң. Анткени ошол күнкү нафил орозонун сообунан да сооптураак иш жасап атасыз. Мындай иштер бар. Ошон үчүн Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам лам якзиб мен нама байна итhnейн лiyuslih. Урушуп кеткен, араздашып, таарынышып жүргөн эки инсандын ортосун жараштырыш үчүн ортодогу жараштыруучу сиз тигиге барып бир жалган сүйлөп, тигиге барып бир жалган сүйлөп жараштырып койсоңуз, Аллахтын алдында сиз жалганчы деп айтылбайсыз. Жалганчы деп жазылбайсыз. Ушул жерде жалган сүйлөп алыш керек да. Бала тили кычышат го жалган сүйлөгөндөр. Жалган. Менин бир досум айтат. Дагы бир досубуз бар да. Аллах хидаят берсин. Жалганды көп сүйлөйт. Жалганды көп сүйлөйт да. Мен кетип бартам, анын машинасында кетип бартам. Аябай алыста кетип бартабыз, бизди бирөө күтүп атат. Тиги аябай тынчсызданып, чалып атат. Кайерге келип калдыңыз? Мына бурумдан, кайсы бурумдан? Мына сиздин үйүңүзгө бурулган бурумдан деди да. Биз ага жеткичекте 50 километр бар. Мен айттым, кайсы бурумду айттың дедим. Ошо үйүнө бурулган бурум деп коет, ал сыр бербейт. Байкуш түтүн чыгып кетти деп күтө берди. Ошону айтат. Тиги досум, бул качан чын сүйлөйт десем, бул жалган таппай калгандан чын сүйлөбөсө ага чейин чын сүйлөбөйт. Жалган таппай калганда чын сүйлөбөсө ага чейин бул чын сүйлөбөйт деди. Кээ бир ошол тили кычкырлар бар го, жалган сүйлөп, көнүп калган да. Ошол эки инсандын ортосун жараштыруу максатта ортодо жалган сүйлөгөн инсан жалганчы деп жазылбайт Аллахтын алдында. Угуп туруң. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам инна-сидқа яхди илал бирри. Пайгамбар айтты, чынчыл болуу, чын сүйлөө бул инсанды жакшылыкка гана багыттайт. Жакшы ишке. Жакшы иш кайсыл? Мына мечитке келүү, намаз окуу, таквачылык кылуу, жардам берүү. Вал бир яхди илал жанна. Ал эми жакшы иш инсанды бейишке багыттайт, бейишке жетелейт, бейишке киргизип анан тынат жакшы иш. Ва иннар ражул ла ястук хатта юктаба индаллахи сиддиқа. Бир киши дайым чын сүйлөйт. Дайым чын сүйлөй берет. Жада калса, ал ошентип жүрүп, Аллахтын алдында баланчы чынчыл деп жазылып калат. Чынчыл деген лакап кошулуп калат. Эми, ва иннал кадиб яхди илал фужур. Жалган сүйлөө инсанды бузук ишке алып келет. Бузук ишке жетелейт. Бузук ишке түртөт. Ва иннал фужур яхди ила ан-нар. Бузук иш инсанды тозокко гана алып барып тынат. Ва иннар ражул ла якзиб хатта юктаба индаллахи каззаба. Бир киши бар, жалган сүйлөйт. Жалган сүйлөйт. Жалган сүйлөп жүрүп, жада калса Аллахтын алдында баланча жалганчы деген лакабы менен бүтөт атат. Ушинтип Аллахтын алдында жалганчы болуп жазылбайсың, эки инсанды жараштырыш үчүн ортодогу сүйлөгөн жалганчылыгың менен деп атат. Пайгамбар айтты, эки коомду, эки айылды, эки досту, эки журтту, эки кудагыйды жараштырыш үчүн сүйлөгөн жалган сөзүңүз менен Аллахтын алдында жалганчы деп эсептелбейсиз. Ошол жерде чынчыл болсоңуз кайра иш өлдү да. Тигиге барсаңыз, энесинен түшүп сөгөт, барып туруп, энесинен түшүп сөгүп беришиңиз керек да. Сени тиги Ешмат айтайын эмне деди, ооба. Мына, угуп тур. Ушу энесинен баштап тилде бүтүргөндө, ал буттанып, тили бир карыш болуп, кулагынан көзүнө түтүн чыгып кетпейби? Анан тиги да сөгөт. Тигини сөккөн буга алып келип берсеңиз, өмүр бою жарашпайт булар. Ал канча сөксө дагы, Кудайдын кудурети, анау сиз менен ушу кичине эле мен жакка ынта коюп кайса, мен өзүм жүгүрүп барып чуркап барып жарашам деп атпайбы?
Ушундай бир сонун тунук сөздөрдү сүйлөдү дейсиз. Аны мен айта албайм сизге. Анткени ага окшоштуруп айта албайм да. Бирок эми сөзүн каймаган калпы болду. Каякта каймаган калпы да ал тилдеп боктоду. Ошону эле жакшынакай бал тилге салып алып барып койсоңуз тиги ойлонот дейт. Атаң айтам өткөндө магамда карагансыз деле ошондо эле жарашкысы келип калган экен да дейт. Бул анан бул дагы сынат да. Ошо мен деле жарашайын деп жүрөм. Бирок өлө турганда бул деген сөздөрүн кошпоң эми тигиге барып. Өлө турган деген сөзүн кошту да дебестен жалаң жакшы сөздөрдү алып келип, жалган айтып атып жараштырып кой деп атат. Ушул жалган айтып жараштырганыңыз нафил намаздын сообунан өйдөрөөк турат. Ислам дин өзү жалган сүйлөөнү тыйып атса, Аллахын алдында жалганчысың деп, жалганчы деп жазылып каласың деп атса, бирок келип туруп эки адамды жараштырыш үчүн жалган сүйлөөгө уруксат берип атса, демек урушкан эки инсандын ортосун жараштырып коюу олуттуу маселе экенине басым жасалып атат да. Ошол жерде жалган. Эми бул жигиттер кээде мындай бир абалда калат да. Же апамды дей албай атам, же келинчегимди дей албай атам. Ортодо жанчылып бүттүм. Апам айтат, тигинин мындай дейт. Келинчегим айтат, качанга ошо апаңдын сөзүн угуп жашайбыз деп атат. Эмне кылайын? Ортодо жанчылып бүттүм. Мен айттым. Мунафик деген бар, эки жүздүү. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салlam эки жүздүүнүн белгиси төртөө. Сүйлөсө жалган сүйлөйт, уада кылса, уада берсе аткарбайт, бирөөнүн аманатын алса кыянат кылып кайтарбайт. Төртүнчүсү, урушса богоздонуп уят сөздөр менен тилдейт. Муну мунафик дейт. Эми ошол жигиттерге айтар насаатым. Апаңар менен келинчегиңердин ортосунда эки жүздүү болгула. Жалган сүйлөй бергиле. Апаңарга барып туруп, апа, мына менин келинчегим түшүнбөйм өзүм деле. Менен отурганда сизди ушунчалык мактап кирет, анан сизге келгенде эле тилин жутуп алабы, билбейм. Ошондо болуп атабы сизге дагы деп кой. Келинчегиңе бар дагы, билбейм, апамдын мүнөзүн, апам өзү ошондой да. Мен менен отурганда сени айнан кызым деп ушул алты бүктөлүп түшөт. Тиги келинчегиң айт. Ушинтип анан эле сага келгенде билбейм, кичине ушу чаңчуң болуп кетип бартасың. Эми сен ушу тарбия алгысы келип атат да. Бирок мага апам ушунчалык мени урушат кайра. Жакшыраак кара дегин дейт. Балеге айтап антип. Кетир мунуңду жогот деп атпайбы? Сен мындан ажырасаң адам болбойсуң, сени ушул адам кылат деп атпайбы мен апам деп аны көкөлөтүп кой. Апаң анткен эмес, балеге айтап айтпайт антип. Тезирээк ушуну жогот дейт. Ошентип экөөнүн ортосунда мунафик бол, эки жүздүү бол, жалганчы, жалган сүйлө, экөөнүңдү коясың. Анан көрбөй жүргөн, мисалы, апаңдын жакшынакай кыймылын көрбөй жүргөн келинчең айтам, кече жолдошум айткандай түзүк адам турбайбы? Дейт. Кайнени апаң дагы мисалы келинчегин көрүп туруп, жумшара баштайт, ушинтип анан кутуласыңар баягы. Көпүрөсүңөр да кыскасы. وحين امطرت سماء العراق عام الجماعة بالدم العبيط وارتعب الناس وظنوا القيامة قامت خطب فيهم عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه. عمرو بن العاص خليفة болуп турган учурда Иракта ошол аймакка асмандан жан эмес кан жаады. Кан. Кызыл кан. Жөнөкөй да кан эмес, бөлтөк-бөлтөк мына бармактын учундай, чыпалактын учундай болгон тытылган эттер түшө баштады. Коркунучтуу да. Кичинекей бир көчөгө жааса мейли. Эмне болуп кеткен дешиң мүмкүн. Шаар, өлкө ошондой кан, ириң, үзүндү эт жай баштады. Адамдар үйлөрүнөн чыга албай калды. Эркектер эптеп кол булгулап атып бир жерге жыйналышып, кыямат келип калган окшойт. Деп анан ошол жерде баягындай болуп, анан сыр чечилип, мен сени жамандап койгон элем, койкуй азыр өлүп калсам ошол боюнча кетпейин деп анан бири-бирин кучакташып кечирим сураша баштады. Кой, жарашып алалы, кечирейин, мен сени жамандагам, ачыгын айтып коеюн.
Анткени кыямат келди деп атышат. Ошондо мечитке ичи сыртына батпай эл, эми ал мезгилде эл аябай көп жыйналганда, миллиондогон элдер жыйналган. Ошондо Амр ибн ал-Ас элге кайрылуу жасап хутба окуп мындай деди. Я Юханнас, эй адамдар, бул кан эмнеге жаап атат билесиңерби? Аслиху ма бейнакум ва ла ядуррукум лау истадама хадан аль-жабалан. Мына бул кан эт эмнеге жаап атат? Үйдө олтуруп алып, бирөөнүн аркасынан жамандап этин жей бердиңер. Отуруп алып, канжар сайбай эле тилиңер менен анын денесин жаракаттап, канын сора бердиңер. Мына силер ичкен кан, мына силер жеген чийки эт деп Аллах берип атат силерге. Эми мындай араздашып жүргөн тууган уругуңарды дароо чыгып жараштыргыла. Араздашып жүрсөңөр дароо барып өзүңөр андан өтсө дагы барып кечирим сурап тезинен жарашкыла. Мындан кыжалат болбогула. Жарашчыңар менен муну азыркы көрүнүш токтойт деди. Коркпогула. Лау истадама хадан аль-жабалан, биздин муну үстүбүздөгү шаарыбыздын жогорундагы заңкайган көк мелжип бийик турган эки тоо урушуп таш талканы чыкса деле бизди басып калбайт. Араздашкандарды жараштырыш менен, араздашкандар жарашуу менен Алланын жөнөткөн кырсык балеси заматта токтойт. Алла өзү токтотуп коет деп атат. Эгерде жарашпасаңар, мунул кан асмандан токтошу мүмкүн, бирок силердин денеңерден токтобой калат. Мунул асмандан түшкөн эт, үзүлүп түшкөн эт токтошу мүмкүн, бирок силердин денеңердеги эттин үзүлүп, тытылып жок болушу токтобойт. Азыр жарашпасаңар, элдешпесеңер, этиңер тытылып жок болот деп атат. Кагылайындар. Ошондой кан агып кетпесин денебизден. Жамандап сүйлөп жаткан тилибизден кан ириң агып калбасын. Жаман мусулман момун бир тууганыбызды жаман көрүп тиктеген көзүбүздөн кан ириң агып калбасын. Бирөө жамандаса уккан кулагыбыздан кан ириң агып калбасын. Келгиле, жарашалы, жараштырайлы, элдешели, элдештирели, катташайлы. Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям: "Лейсал каззаб аллази юслих байнан нас, фаянми хайран ав якул хайран." Эки инсандын ортосун экөөнө тең айткан сөздөрүн жаман, бузук, богоздонуп, тилденип айткан, сөгүнгөн сөздөрүн бурмалап келтирип, жакшы сөз менен жеткирип койгон инсан жараштыруучу, ал Аллахтын алдында ошол айткан жалганына сооп алат. Өзү исламда айткан сүйлөгөн жалганыбызга күнөө алабыз. Бир эле жалган бар, жалган сүйлөсөң сооп аласың да. Ушул эки адамдын ортосун жараштыргандагы жалган сөз. Кандай сонун ибадат. Расулуллах саллаллаху алейхи ва салламдан Зубайр ибн ал-Аввам, Аллах андан разы болсун, риwayat кылып атат. Пайгамбарыбыз: "Дабба илейкум даул умам мин qablакум." Тесилерден мурдагы доордо жашаган умманын, коомдун жаман дарты силерди аралап келип калды. Ал-хасад вал-багда. Көрө албастык, ичи тардык. Анан кыжырдануу. Вал-багда хиял-халиqa. Ачуулуу болуу. Бул болгон нерсеге айкырып, кыйкырып, араздашуу бул халиqa. Шыпырып сыйруу бул. Шыпырып таптаза кылып коюу. La aqulu tahliq sha'r, walakin tahliq ad-din. Таптаза кылып, такыр кылып коюу дегенди адамдын башындагы чачты устара менен такыр алып коюу деп түшүнбөгүлө. Ачуу, көрө албастык бул адам баласынын жүрөгүндө жайгашкан ыйманды, анын жашоосуна керектүү болгон динди таптакыр кылып, сыпсыйда кылып тазалап коет деп атат. Көрө албастык менен ачуу адам баласын ыймандан, динден ажыратып коет деп атат пайгамбарыбыз. Мына ушул ачуу жана көрө албастык силерге чейинки коомдун дарты болчу. Алар ушундай дарт менен ооруган. Силер ушул дарт менен оорубагыла деп атат пайгамбарыбыз. Субханаллах. Афдалу садака ислаху затил байн. Мечитке кире бериште,
Мечіттен чыга бериште жума күндөрү, акыр күндөрү пайдаланып, кээ бир муктаждар келип, баштыгын алып, баштыгын ачып, алаканын сунуп, кайрымдуулук кылгыла деп кирсеңиз, чыксаңыз сөз кылып атат. Же жол боюнда, же жол чырактарда ошентип турушат да. Ушуларга берген кайрымдуулуктан көрө деп атат. Сооптуу бир иш бар. Өзүң билесиң. Өзүң бир досуң менен араздашып жүрөсүң. Кемчилдик андан өткөн, билесиң, сен текеберден жүрөсүң да өзү келмейинче мен аны барбайман үйүнө деп коюп жүрөсүң. Бар дагы досум, мейли иттик кимден кетсе кетсин. Келе колуңду бер. Аллах үчүн, Аллах көрүп турат. Келе көз кучакташып Алланын мээримини бир чөмүлөлдөп кучактап кой. Тоодой ала тоодой болгон кайрымдуулуктарыңдын сообунан ушул ишиң жогору турат сооп жагынан деп атат. Ошон үчүн пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям афдалу садака ислаху затил байн. Кайрымдуулуктардын эң мыктысы, сооп жаатынан эң көп жана жогорусу бийиге урушкан эки инсандын ортосун жараштырып коюу. Урушкан эки инсандын ортосун жараштырып коюу. Же өзүңүз жарашып алышыңыз. Кандай сонун ибадат. Эки бир тууган бар эле. Экөө тең бир ата бир энеден төрөлгөн. Жаштайынан топуракка буланып, таза эле өсүшкөн, жакын эле өсүшкөн. Бир туугандай болуп, бир төшөктө чоңоюшкан. Агасы инесин жетелеп, иниси агасыны ээрчип, коюн колтук болуп, тапкан бир нерсени экиге бөлүп жечүү. Үйлөнүштү, бөлүнүштү. Ортосун ушул келинчектери бөлүп койду окшойт. Эки абысын. Агасы бир күн шаардагы менмин деген бир устан алып келип туруп, мына өзү бир тууганым көрдүңбү? Тамаркадагы. Саңа эң мыкты айлык беремин. Мен үйдөн чыкканда ушул инимдин каранын эмес, ал жашаган үйүнүн чатырын да көргүм келбейт, тосуп кой деди. Бирок сураганыңды берем. Уста дагы куу экен. Ушул элеби? Ушул эле. Тосушум керек. Тосушуңуз керек. Болду. Сага 1-2 ай мөөнөт берем. Анан мен келем деди. Үйүн таштап, агасы чыгып кетти. Иниси менен барып сүйлөштү. Уста. Алды айтты. Араздашып жүрөбүз. Эмне кылалы? Менден эч кандай жаман сөз кеткен жок. Кыймылым жакпады айтор. Же келинчегимдин айткан сөзү менен ушинтип атабы? Анын келинчеги менен мен келинчегим сүйлөшүп жүрүш үчүн ушул акыбалга туш келдик. Агамдын билгени чыгар балким. Менден эч кандай жамандык кеткен жери жок. Мейли тосса тоссун. Дуалын көрсөм деле сыймыктанам. Бул менин агамдын дуалы деп. Уста анан ойлонуп отуруп, агасынын үйүнөн чыгып беришкеле ушундай көз жоосун алган, ырахаттуу, бир көргөндө сөз түрдө бир баса турган, басып жүрө турган болсо, түз эле инисинин үйүнүн эшигине алып барып кое турган ушундай бир ырахаттуу бир көпүрө салып таштады. Булбулдай сайрап, жалчулт эткен мрамор таштарды коюп безеп, ар кандай гүлдөрдү, дарактарды эгип ушунчалык жеткирди. Чеберчилигин көрсөттү. 1-2 айдан кийин агасы келип таң калып, дуал гана. Дуалды мен башка нерсеге алмаштырып койдум. Бул дуал эч нерсе эмес. Бул инсандын койгон дуалы. Аллах Таала сиздин жүрөгүңүзгө дуал коюп кое турган болсо, кыяматта дагы бул иниңизди көрө албай каласыз. Ал бейишке кирсе, көрө албай каласыз. Сиз да ошоға кирип кетесиз. Эч курдесе бир тууганыңыздын бейишке киргендигин көрүп туруп бир сыймыктанбайсызбы? Келиң ан үчүн ушул жерде эле жарашып алгыла деп мен сиздин үйүңүздөн тияка өтө турган атайын бир мындай көпүрө курдум. Мына ошол көпүрө куруу менен эки бир туугандын ортосун жараштырып койду. Экөө агасы бул тараптан, иниси тиги тараптан чыгып көпүрөнүн ортосуна келип кучакташып жарашышты. Мындай окуялар бар. Ушундай үй бүлөлөр бар. Баягы айткандай, бир пияла чайдын айынан, бир кабырганын айынан, бир устукандын айынан өмүр бою жарашпай аркы дүйнөгө сапар тартып кеткендер да жок эмес. Андыктан баарыңыздарды, анын ичинде менин өзүмдү,
кала берсе башкаларды, сабактарды угуп аткандарды, көрүп аткандардын баарын келгиле. Кур намысты мындай сыйрып таштайлы дагы, жарашууга өтөлү. Аллах Таала кыяматта канча адам менен араздаштың? Охо, жакшы иш кылыпсың да, дебейт эч качан. Канча адам менен араздашсак, ошончо адамга сооп иштеп берип атабыз азыр биз. Ошон үчүн банкротко учурагандар үчөө болот. Биринчиси аңчы ит. Аңчылыкка үйрөтүлгөн ит накта банкрот бул. Анткени бөдөнөнү атат, ээси кекиликти атат, фазанды атат, уларды атат. Чуркап барып ит тиштеп келип берет, оозундагыны ээси алып баштыгына салып коет. Тилин салаңдаткан боюнча калып кала берет дейт. Мындан өткөн банкрот барбай. Кое бер, колго түшкөн коёнду кое берген оңойгу деп. Бир нерсе мында колуңа түшүп калса кое бербейсиң го, бирок ит накта банкрот да бул. Дагы кайсыл банкрот? Бир бай бар, ушунчалык бетир, ушунчалык сараң, ичи ушунчалык тар, өзү дагы эсептеп жейт да. Көп жеп койдум окшойт да, көрүп бүгүн эй. Азыраак пиширбай белең. Мен мына кабырган жарымын коюп кой. 3 күн дагы жешим керек дейт кабырганы мен жеп. Ошентип жүрүп өзүнө да насип этпейт кабырга. Казынадагы акчасы өзүнө насип этпей жүрүп өзгөлөргө. А үчүнчү банкрот кайсыл десе, намаз окуган, орозо туткан, биринчи сафтан орун алган, колунан теспе түшпөгөн, субханалла, иншалла, машалла деген сөздөр жана ыргып чыгып кеткен. Бирок ошол эле учурда намазын окуп бүтүп эле, тегетигини көрдүңбү? Этиот бол деп ошону жамандайт. Азыр намаз окуп бүттү. Бол окуган намазын ошого бир отол өткөрүп берди. Мындан өткөн банкрот барбы? Келгиле. Андан көрө бүгүнкү жумада бир чиренип туруп, жумадан чыгып туруп, тарынып жүргөнүңөргө өзүңөр чалгыла азыр. Чалгыла сабакты угуп бүтүп. Ассаламу алейкум деп жазып кой. Жума марек болсун. Сиз үчүн мен Аллахтан ийгилик тилеп дуа кылдым. Ал чочуп кетсин, колунан телефон түшүп кетсин. Амин, эмне деп атат деп дагы окусун. Силерге жооп жазганда титиреп калсын. Алейкум ассалам. Өзүбү же башка бирөөбү деп күмөнсүрөп калсын. Күмөнсүрөбө деп дагы жаз. Күмөнсүрөбө, бул менмин Эшмат деп дагы жазып койгула. Ооба мен өзүммүн. Кечирдим баягына. Кыжалат болбой өтө бер биздин жолдон деп койгула. Болду, жараштыңар. Мына ушуну менен нафил намаз окугандын соогунан артыгыраак сооп алдыңыз иншалла. Аллах Таала барыбызга инсаф хидаят берсин. Бүгүнкү ушу жума намаздагы ала турган эң мыкты бар, эң мыкты ырахат, эң мыкты азык жума намаз бүткөндөн кийин жана сабагыбызды Минбар медиада көрүп бүткөндөн кийин таарынып жүргөндөр өзүңөр жазгыла. Таарынышып жүргөндөрдү жараштырганга аракет кылгыла. Амин. Аллахумма иннека афуун карим. Аллахумма иннека афуун карим. تحب العفو فاعف عنا يا رحيم برحمتك يا أرحم الراحمين. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.